Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен адептүү бала кандай болуш керек деген темада сүйлөшөбүз. Адептүү баламын, айтса тил аламын, бир жака жумшаса, буйдалбай барамын. Көргөндө адамды, жай шилтейм кадамды. Алдынан чыкайып, айтамын саламды. Көп жаша уулум деп, кетет ал гүлүңдөп. Кубантып талайды, кубанчуу күнүм көп. Балдар, адептүү бала кандай болуш керек? Адептүү бала улууларды урматташ керек. Карынын сөзүн капка сал деп биздин байыркы ата-бабаларыбыз айткан жакшы кеп бар. Ата-бабаларыбыздын акыл насаатын угуп, ар бир айткан кебин жүрөккө бекем түйгөн бала бул адептүү бала. Улууларды урматтаган, кичүүлөрдү узаттаган бала адептүү бала. Ошондой эле өзүнүн улутун сыйлаган, каада салтын барктаган, туугандарын сыйлай билген бул адептүү бала. Мекенди сүйгөн, билимге умтулган, мекенин коргогон, аны даңазалаган адам бала адептүү бала. Ар дайым тазалыкты сактаган бала бул кандай бала? Албетте бул адептүү бала. Ата-энесине жардам берген, бир туугандарына кам көргөн бала бул адептүү бала. Ошондой эле кандай гана адам болбосун, анын көңүлүн ала билген бала бул дагы адептүү балдардын бири. Ал эми балдар, калп айткан балачы, бул адептүүбү? Эч качан калп айткан бала бул адептүү бала боло албайт. Ошондуктан дайыма чындыкты гана айтуу керек. Жардам берген адам, эч качан эч убакта эч кимдин жардамын аябаган бала бул адептүү бала. Улуу балабы, улуу кишигеби, кичүү балагабы, кандай гана жардам керек болбосун, ошол адамдан жардамын аябаган, жардамын үзбөгөн бала адептүү бала. Балдар, биз да ушундай адептүү балдардан болгубуз келеби? Азаматсыңар. Балдар, мен силерге ишенем. Силер келечекте адептүү, билимдүү, ыймандуу балдардан болосуңар деген ниеттемин.